Өлкөгө келген Ивица Дачи сыңары мартабалуу коноктордун коопсуздугун дал ушул 9-кызматтын кызматкерлери камсыздап беришет. Кыргызстанда эл аралык маанидеги иш-чаралар уюштурулганда ага катышууга келген Си Цзиньпин, Владимир Путин, Режеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев сыңары президенттерди кайтарууда жан сакчылардын жоопкерчилиги эселеп артат. Буга кошумча президент Садыр Жапаров кайсыл өлкөгө иш сапары менен барбасын, жан сакчылар коштоп барууга тийиш. Айта кетели, 9-кызматтын моюнунда президент Садыр Жапаровтан сырткары Жогорку кеңештин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы, Жогорку соттун жана конституциялык соттун төрагасын, ага кошумча экс-президенттердин коопсуздугун камсыздоо милдети бар. 9-кызматтын дагы бир функциясы бул президент Садыр Жапаровдун жеке коопсуздугун камсыз кылууда мына ушундай кинологиялык кызматтарды аткарган иттер дагы бар. Булар кайсыл бир жерде иш-чара өтөрдө же президент келер аймакта алдын ала ушундай бир кинологиялык кызматтарды аткарып, анын коопсуздугун камсыз кылууга чоң салым кошушат. 7 апрель 9-кызматтын кинология кызматы таң заарда Атабейит тарыхый мемориалдык комплексине келишти. Иттер бул жактагы унааларды тинтип, кооптуу бир нерсе жок бекен деген максатта бардыгын текшерет. Аларда күжүрмөн даярдыктан өткөнүн белгилейбиз. Таң эрте бул жерге Жогорку кеңештин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү, экс-президенттер апрель элдик революциясында курман болгондорду эскерүү үчүн чогулушту. Ошентип президент Садыр Жапаров Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине келди. Жогорку кеңештин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү экс-президенттер менен бирге 2010-жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларына гүл чамбар коюп, курман болгондорго багыштап Куран окуп эскеришти. برحمتك يا أرحم الراحمين. Бул учурда жан сакчылар өз ордунда көздүн кыйыгы менен ары бери жакты карашып, кадам таштап коопсуздукту камсыздап жатышат.